Так, урматтуу достор, менин жанымда отурган аксакалыбыз Мойноков Мукалай деген аксакал. Бул киши көлдүк болот өзү. Анан могу биздин акыркы учурлардагы биздин коомдук турмушта өзүнүн билгенин, тажрыйбасын айтып, көп кеңештерге катышып, кыскасы биздин могу бийликтеги жаштар деп коелучу, жаштарга бир кичине таасир берүүнүн аракетин кылып жүрөт да. Анан мен азыр сүйлөшө кетсем, ушундай бир кыргыз элинин адашып аткан жолунун бир нерсесин өзөгүн тапкандай да. Ушу жана бизде идеология жок деп атпайбызбы? Атайын идеологиянын өзүнүн бир концептуалдык бир эмесин жазып, эринбей көтөрүп келип, баардык бийлик өкүлдөрүндөгү биздин чиновниктерге көрсөтүп, ошолорго сунуштаган экен. Бирөөсү дагы жок, андай эмес, мындай деп айтканга жарабаптыр. Бирок чындап эле биздин эң талуу жерибизден бир багыт көрүүнүн аракетин кылып аткандай. Анан бирок бул кишинин да бир жакшы жери бар экен. Ошо өзүнүн айылында бир ушундай бир уюм түзүп, ошол жөнүндө бир эки ооз сөз айтып берсе деген сураныш кылып атам. Ана Мукалай аке, айтып берсеңиз, жана коомдук уюмуңуздун аты эмне болуп уюшуп, анан кандай жыйынтыктарды берип атат, ошол жөнүндө айтыңызчы. Азыркы убакта глобализациянын түрдүү таасирлери келип бизди ыдыратып бузгандай. Анысы өзүбүз аш көздү кирип, туура эмес жалкоолук, адамгерчиликтен кетүү ыңгы факторлор кадимкидей көрүнүш болуп баратат. Ошону жоюш үчүн биз айылдан элди чогултуп, чогуш ачып, бир 10-15 кишиден демөөрчү топ түзүп, ал тентектерди силердин атыңардан жыйып, тыйып туралы деген сөз менен айылга кайрылганбыз. Жалпы скотто баягы эл макулдугун алгандайын, анан баягы чогулган топ өзүнчө аракеттенип жатабыз. Тентек болгонду, бейбаш болгонду, абийирсизди, баягы зор зомдукка баргандарды акырын барып, чогулуп, жаңгыз эмес, топтошуп барып, бул эмне кылганым, тыйын, оңол деген сөздөрдү айтып, түшүндүрүү, ынандыруу менен оңдосо болот экен. Аракеттерин жасап атабыз. Муну мамлекеттик бийликте толук колдоду, областтык жетекчилик, республикага чейин колдоду, райондо колдоду, айыл өкмөттөрүнөн колдоду. Ошонун жыйынтыгын чыгарып, мына азыр идеологиянын учугу колубузга келди деген буюрса, келди деген ойдобуз. Муну сиздерге сүйүнчү катары айтсак болот. Жакында мамлекеттик катчы Касмамбетовке, Чолпонго, Алпкеевке ушулардын жыйынтыктарын бердик. Элди оңдобосок болбойт. Эл ичинде түздүк, иман